Кыргызстанда талаш тартыштарды сотко жеткирбей чечүүгө жардамдашкан өзүнчө кызмат пайда болду. Аларды медиатор деп аташты. Анын артыкчылыгы жарандык чыр иштер ыктыярдуу, купуялык негизде эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши мүмкүн. Кабарчыбыздын баяны. Медиаторлар үчүн ар бир сот имараттарында өзүнчө бөлмө же бурч ачылып берилүүдө. Медиация талашты тез убакытта чечиши мүмкүн. Төлөм арзан. Доодон баш тартылган учурда мамлекеттик алым кайтарылып берилет. Медиация мыйзамы ошо коррупциянын бирден бир күрөшүү элементи катары кабыл алынган мыйзам деп айтып кетем. Сотко арызданып келген ар бир адамга судья медиатор менен маалыматтык жолугушууга барууга кеңеш бериши керек. Бул кыргыз мыйзамындагы өзгөчөлүк деп айтсак болот. Медиаторлор сотторго эч убакта атаандаш болбойт деп ойлойм. Көбүнчө партнер болуш керек. Себеби соттордо болгон иштердин санын азайтканга жардам берет, чечимдерди эртелеткенге жардам берет. Жарандык процесстик кодексте түздөн-түз көрсөтүлгөн. Биз тараптарга алардын укук милдеттерин түшүндүргөндө, алар эки тарап тең макул болсо, анда медиационный встречага жөнөтөбүз. Медиатор менен жолугушкан адам аны менен иштешеби, жокпу өзүнүн ыктыярында. Бирок медиаторлордун кызматына кайрылгандар азырынча аз. Анан өзүм да кайрылганмын медиация боюнча. Медиациянын артыкчылыгы ойлойм, биринчиден сенин убакытың эконом болот. Каражат жактан сага үнөмдүү болот деп ойлойм. Медиация жөнүндө мыйзам кабыл алынганына 1 жылдай убакыт болуп калды. Бул ишке убагында эл аралык уюмдар дагы жакшы жардам берди. Эл аралык тажрыйбаны изилдедик. Башка өлкөлөрдө медиациянын чоң тажрыйбасы бар. Чыр чатактарды чечүүгө бейтарап адам медиатор жардам берет. Натыйжада эки тарап тең утушка ээ болот. Конфликт эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен чечилет. Биздин уюм бул маселени карап жатканда, бул институт кыргыз элинин менталитетине туура келет деп чечтик. Элибизде илгертен аксакалдар, бийлер, казылар болгон. Алар өздөрүнүн турмуштук чоң тажрыйбасына таянып, ушул конфликттик кырдаалды чечүүгө жардам беришкен. Жаңы кызматтын кемчил жагы медиациянын артыкчылыгы жөнүндөгү маалымат элге жеткиликтүү боло элек. Колдоо болсо, бул институт бутуна тезирээк туруп кетет эле да. Мындай алсак, бул азыр кичинекей бала, ушул медиация. Аны жөрмөлөп жүргөн мезгили да, бутуна тургузуш, чоңойтуш аябай көп убакыт, анан көп каражат талап кылат. Каражат кайсы? Биз медиаторлор өз окуусун өздөрү төлөп окушат. Муну элге маалымат жеткирүү боюнча. Ошол жактан мамлекет колдоп берсе, мен ойлойм, бул институттун пайдасы көп. Мыйзам боюнча медиаторлор азыр жарандык экономикалык иштерди жана оор эмес кылмыштарды дагы карай алышат.